Эми Бишкек күтүп жаткан немис канцлери Ангела Меркельдин иш сапарына токтолсок, Германия канцлери Ангела Меркель 13-14 июлда 2 күндүк расмий иш сапары менен Кыргызстанга келген турат. Бизге жеткен маалыматка караганда, Алмазбек Атамбаев менен болгон жолугушууда кызматташтык багыты боюнча маселелер талкууланышы айдын ачык, бирок эки өлкө ортосунда кайсыл документтерге кол коюлары азырынча ачыктала элек. Европадагы эң күчтүү өлкө болуп эсептелген Германиянын канцлери же болбосо таасирдүү айымдын Кыргызстанга болгон сапарынын маанисин саясаттануучу Борбор Азия өлкөлөрү боюнча эсерепчи Чолпон Орозобекова менен ортого салмакчыбыз. Чолпон айым, куш келипсиз биздин студияга. Айтсаңыз, мына геосаясий абалды эске алганда, Европадагы таасирдүү лидердин сапарында талкууга алынчу маселелер кайсылар болушу мүмкүн деп божомолдоп жатасыз? Мен ойлойм, ЭККга Германия төрагалык кылып баштады. Демек, бул сүйлөшүүлөрдө коопсуздук маселелерине басым болушу мүмкүн. Афганистан менен болгон, Афганистан аркылуу келаткан коркунучтар, терроризм жана экстремизм, диний экстремизм, ушул боюнча менимче талкуу кеңири болот дагы. Германия тараптан кандай колдоо көрсөтүлүшү ыктымал. Мисалы, жакында эле Германия 3 миллион евро берген ислам мамлекетинен келген коркунучка каршы күрөш боюнча. Ушул жаатта менимче кызматташтык кеңейет. Чолпон айым, Борбор Азияга биринчи келип жатат деп айталык десек, Ангела Меркелдин дароо Кыргызстанга келиши чынында эле көп бөдөмөк ойлорду жаратып жатат да. Мисалы, сиз билсеңиз керек, Кыргызстандагы ошол жогоруда биз сөз кылып кеткен Алимжан Аскаровдун иши боюнча дагы бир катар бейөкмөт уюмдар абактан бошотулуусуна Меркелден багы жардам сурап өтүштү. Ушундан улам ошол Аскаровдун ишине байланыштуу дагы Меркелдин сапары болушу мүмкүн деген ойлор да айтылууда да. Буга кандай жооп айтат элеңиз? Мен канцлер жөн жерден келаткан жок. Бул алдын ала пландалган. 2012 жылы президент Атамбаев Германияга барып келбедиби? Ошондо келгенде эле айтпады беле. Мен чакырдым. Канцлер 2015 жылы келмек болду деп. Бир аз ошол сапар кечигип, мына быйыл келатат да. Бул кокустан эле келаткан жок, алдын ала сүйлөшүлгөн, пландалган. Анан ошондой эле Аскаровдун иши боюнча албетте укук коргоочулар, анын ичинде Хельсинки комитети баштаган эл аралык укук коргоочулар кайрылуу жасады. Бул нормалдуу көрүнүш, ар бир өлкөдө болот. Ушундай сапар алдында кайрылуу жасап, көңүл буруңуз деп айтат да. Менимче, балким жолугушуу учурунда адам укугу боюнча акыбалды козгогондо, балким Меркель айым айта кетет. Бирок түздөн түз ушул Аскаров үчүн келатат деген туура эмес. Кадыры барктуу мамлекет болгон Европадагы Берлин менен ошол Кыргызстандын кызматташуусундагы негизги өзгөчөлүктөр эмнеде деп ойлойсуз? Биринчиден айтат элем, Германия Кыргызстанды ушул Борбор Азиядагы демократия аралчасы катары көргүсү келет. Айрыкча парламенттик республиканы курабыз деген биздин ниетти абдан колдоду Германия. Ошондуктан демократиялык өнүгүү жана адам укугу абдан өнүксө деп тилейт. Ошол жаатта да жардамы кеңири. Андан сырткары техникалык жардам деп Германия гранттарды берип келатат. Анан эң негизгиси Германияны баса белгилейт элем, шериктеш мамлекет катары бул саясий соодалашууга эч качан барбайт да. Мисалы, АКШ менен Россияны алсак, ушул базанын тегерегинде кандай оюндар болду. Германия эч качан соодалашууга барбайт, болгон эле талабы ушул жакырчылыкты жоюу, экономикалык туруктуулукка жетүү жана саламаттык сактоо тармагында абдан кеңири жардамдарды берип келатат. Мисалы, мен бир жагдайды айта кетейин. Германия ушуга чейин 400 миллионго жакынго дейм. Мен таксанды айта албайтам, ушул болжолдуу түрдө ушундай жардам берсе эгер миллион евро, канча бир бөлүгүн Германия кечип келатат. Бирок кечкенде шарты Кыргызстандын жеке кызыкчылыгындагы шарттарды коет да. Мисалы, 2007 жылыго дейм, биздин карызды кечти, бирок шарты бул болчу да, түрмөлөрдө туберкулезду мониторинг кылуу жана ошол акыбалды жакшыртуу. Анан 2012 жылыго дейм, 13 миллион евро карызды кечип туруп, бирок Кыргызстан өкмөтүнө шарт койгон. Мынча мектеп курасыңар, мынча ФАП курасыңар, мынча спорт зал курасыңар депчи. Анан мындай бир социалдык өнүгүүгө, экономикалык өнүгүүгө басым жасаганы жагат да мага. Бирок ошол көрсөтүлгөн жардамдарды буга чейинки Кыргыз тарап канчалык деңгээлде ишке ашыра алды? Экономикалык өнүгүү жана социалдык тармакта, мисалы, жол куруу жагын алсак, Германиянын көмөгү мындай бир абдан эле жакшы таасир этти элдин жашоосуначы. Айрыкча мына айыл жеринде жол куруу, инфраструктура деп туруп гранттарды берди. Эми айта албайм, бизде албетте Кыргызстанда коррупция бар. Бирок канчалык деңгээлде биз ошону таза пайдаландык, бул эми биздин абийирибизде да.
Чолпон айым, дагы бир суроо, мына сиз эл аралык мамилелер боюнча адис болгондуктан азыркыдай глобалдык кризис маалында ушул Бишкекти көздөй келе жаткан Меркелдин орду ошол эле дүйнөлүк аренада канчалык деп ойлойсуз? Негизи өзүңүз баягы саясатчы катары бул айымга берген бааңыз кандай? Бир нерсени баса белгилейт элем, азыр дүйнө жүзүндө деги эле дүйнөлүк деңгээлде лидерлик кризис болуп атат да. Мисалы Черчиллби, Рузвельт, Тэтчерби ошол деңгээлдеги бир лидер жок. Дүйнө ушунчалык бир башаламандыкка түшпөдүбү? Мына ошол эле игиликке каршы күрөш, ошол мындай бир чечим таба албай эле дүйнө кыйналып атат да. Эми ушул шартта мен айтат элем, Ангела Меркель бир ушунчалык бир салмактуу, күчтүү аял экен да. Анан ойлойм, бир дүйнөлүк тарыхта бир кайсы бир деңгээлде тарыхта калат го аты. Рахмат сизге, Чолпон айым. Туура бир күндөн кийин Бишкекке расмий сапар менен келе жаткан Германия канцлери Ангела Меркелдин визити туурасында кеп салдык.